Чыгарылган жыл 1988 жылкы. Бул автобуска менен биз жанагы көчөдөгү дарактарды, кол жетпеген жерлерибизине чыгып, ошолорду формовка кылып бутай турган дарактарда. Эми муну көрүп турасыздар, эскилиги аябай жетти да. Муну менен иштөө аябагандай оор. Эскилиги жетип калган бул техникалар Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатында кызмат аткарат. Кээде бузулуп иштин аткарылуусун кыйындатат. Ишканада жалпы 30 техника болсо, дээрлик анын 80% Союз мезгилиндегилер. Акыркы жолу ишкана 2000-жылдары гана 1-2 техника менен жаңыланган. Баягы көчөдө иштеп аткан жеринен эле бузулуп калат. Анан шопун тышага калып, аягынан бuyагынан чукулап, оңдоп, кайра кылып, мисалы 5 саат иштесе, анын арасында 2 саат бузулуп, оңдоп турган болсо, уже 2 саат иш аркага кетип атпайбы? Ошентип иштеп келгенбиз да, эмчи азыр эми жаңы техникалар келсе, жакшы иштер жүрөт деп ойлойм да. Эскилиги жетип калган бул техникалар менен шаардагы коммуналдык кызматтарды аткарууда кыйынчылыктар жаралат. Көп учурда кызматкерлер кол күчү менен аткарууга аргасыз болуп келишкен. Ал себептүү заманбап техникага муктаж болгон мекемеге Ош шаардык мэриясы демөөрчүлөрдүн тарабынан 12 техниканы алып берген. Анда жүк ташуучу экскаватор, водовоздор алынып, иш ыргагы жеңилдеген. Өзүбүздүн сотрудниктердин арасынан эле талашып калат элек. Бүгүн мага керек эле, бүгүн мага керек эле дегенсипчи азыр ошондой бир чоң экскаватор берди. Кыйла иш жеңилдеди ошо менен. Анан оор эмелерди, жанагындай оор жүктөрдү ташырда башка ишканалардан жардам сурайт элек. КамАЗыңарды берип тургула депчи. Бизге ошондой чоң самосвал берди. Ал өзү ошол самосвал менен ишибиз кыйла жеңилдеди. Топурагыбызды ташып кетти, баягы оор мусорларыбызды ташып кетти ошо менен элечи. Андан сырткары мына погрузчиктерди берди да. Топурак салганда деле, мисалы биз жерден шагыл жүктөп топурак жүктөй турган болсок, экскаватор тартыш башка жакта иштеп аткан болсо, биздин жумушчулар келип, анан лопатка менен кол менен жүктөйт эле. Азыр булар келип калды. Мына жолду. Бул сыяктуу коммуналдык кызматтардын техникалык базасын Ош шаардык мэриясы демөөрчүлөрдүн эсебинен чечип жатат. Анда жалпы шаардык мэрияга 2 ай ичинде демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен 60 оор техникалар алынган. Ар кандай техника, анын ичинде лабо, порттерден баштап экскаватор, кран, чоң КамАЗдар, жеңил машиналар, эмне керектүү деген техникалардын баары алынып келинип, ошол тазалыкка, суу чарба каналына, зеленхозго жумуштарды жасай турган ишканаларга бөлүнүп берилди да. Ал демөөрчүлөр тарабынан берилди. Демөөрчүлөрдү өзүңүздөр көрүп атасыздар, өздөрү ачык эле келип, аттарын айтып, кайсыл ишкана же кайсыл компания же кайсыл иш керек экендигин ачык жарыялап, бул жерде элдин алдында тапшырып атышат. Мындан сырткары Ош мэриясы 500 миллион сомго 128 техника сатып алмай болууда. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Учурда мэриянын өкүлдөрү Сиан, Чан шаарларындагы заводдорду кыдырып, бир катар керектүү техникаларды көрүп, жеринде төз келишимдерди түзүп жатканы кошумчаланды. Ишканалардын техниканы түшүнгөн адистери менен турган топ азыр Кытайдын 2 шаарында жүрөт, Шанча жана Сиан шаарында. Ал жерде заводдордун өзүнө барып, ошол техника чыгарган экскаватор, кран, хова жана шахман, бардык керектүү техникаларды чыгарган заводдордун көрүп, ошол жерден таанышып, азыр келишимдерди түзүп атат. Жалпы 128 техника Кытайдан келишим менен түз заводдун өзүнөн сатып алуу жолу менен алынып келинет. Белгилей кетсек, мындан 2 ай мурун шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев алгачкы иш күнүн Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатын кыдыруу менен баштаган. Анда колдонулган эски техникаларды жаңылоо зарылдыгын айткан эле. Формов коюлганда ушул бул так эле жарабай калып турган бул. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.